ушул коомчулук ушул депутаттарга, өкмөткө, күч органдарына мындай ишенбей калгандай сезилбейби сизге? Айрыкча мына сиз мындан 1-2 ай мурда ошо уулуңуздун тоюн өткөргөндө Кыргызстандагы ошо бүт багыл белгилүү адамдарды, анын ичинде ушул коррупция менен шектелет деп эл ичинде ууду кеп болгон адамдарды дагы бир жерге чакырып, мындайча айтканда аларды тергей тургандарды дагы, тергеле турган адамдарды дагы бир жерге чакырганыңызда абдан бир чоң резонанс пайда болгон да. Мынаки булар чогулуп алып эле кечинде той топурда жүрөт, а күндүз болсо ууру кайда деп мына бизге эл көзүнө ушундай популисттик кылып коюшат деген пикирлер айтылды эле да. Сиз буга эмне деп жооп бересиз? Рахмат. Биринчиден бул маселе боюнча мен эч кимге жооп бере элем. Себеби дегенде канча деген суроолор болуп аткан эми башка саясатчылар жооп берди. Мен ал эми той деген бул ал үй бүлөлүк маареке деп мен эч кандай жооп берген жок элем. Мен бирок парламенттик радиодо бул маселени көтөрүп атасыз. Анда мен эми кыскача жооп берейин, эгер угуучуларга бул кызык болсо. Эми Кыргызда биринчиден ал жерде тергеле тургандарда тергөөчүлөрүнө баардыгы чогуу деп атасыз. Ар жерде тергелип бүткөндөр бар эле, жана тергеле электер бар эле. Эгер андай болсочу. Себеби дегенде тергелип аткан дегендер эми ал эми тергөөнүн астында жүргөндөр же соттолуп кеткендер же болбосо эми ошол убакта ал жерге барууга тыюу салынган сот тарабынан биздин мыйзамдарга карата тыюу салынгандар болсо, анда ошентип сүйлөсөк болот да. Эми андайлар жок, андайлар жок эле. Анан эми эгер бирөөлөргө бир күмөн санагандар болсо, укук органдары, мен ойлойм эми алардын иши, ал ишти улантыш керек. Бардыгы Кыргызстанда жөнөкөй жаран болобу, президент болобу, мыйзам астында толугу менен жооп бериш керек. Ал эми иш жүзүндө деле болуп атат. Эми анан ал эми тойго бардык чогулган саясатчылар боюнча айта турган болсок, эми мен өзүмдүн өмүр бою мамлекеттик кызматта иштегем, дипломатияда иштегем, жогорку кеңеште иштеп атам. Кыргызстандагы дээрлик көпчүлүк айтат элем, саясатчылар менен иштешкем, ишкерлер менен иштешкем, маданият кызматкерлери менен иштешкем, жакын карым катнаш болгон аларга. Дээрлик ар кимсинин ошолордун көпчүлүгү менен үй бүлөлүк мамиле бар. Алардын дагы үй бүлөлүк ар түрлүү маракелерине катышкам. Анан ошолордун бардыгын чакырдым. Чакырган деле эмес, эми ал той өзүмдай кыргызчада тойго айланып кетти. Ачыгын айтыш керек, мен бүгүн айтайын, чакырылбаган коноктор да келди. Мен аларга терең ыраазымын. Ушундай эми баягы Руслан Казакбаевдин баласын үйлөнтүп атыптыр. Биз аны менен мамилебиз бар эле. Бизде барып куттуктап кетердиги келгендер болду. Эми анын баарын терең айтып кереги жок. Ал биз өзүбүздүн үй бүлө ишибизге деп мен алардын баардыгына, келген коноктордун баардыгына терең ыраазыбыз. Эми ал талаш тартыш бизге жаралып кетти. Жаралганы болгону эгер карасаңыздар, ошол жерде 90% бул тууган туушкан эле. 10% чакырылган саясатчылар, ишкерлер, ар түрлүү тармактардагы кызматта иштегендер эле. Ошонун ичинен келген бир айтайын, бир 9-10 саясатчынын ар түрлүү сүрөтүнөн, бири-бири кездешкенинен мындай чоң саясатка айландырып жиберишти да. Эми бул табигый көрүнүш, себеби дегенде алар кыргыз коомунда өзгөчө орду болгон алар саясатчылар, ошондуктан бардык журналисттерге да кызык болду окшойт, коомго да кызык болду окшойт. А эгер бир сөз менен айта турган болсом, мындай эле, кыргыздын ар бир тою же ашы бул бир ынтымактын башаты. Кыргызстан болгону кичинекей 6 миллион болгон элбиз. Анын ичинен кыргызга кызмат кылып төбөсү көрүп жүргөн саясатчылар бир 300-400 же 500 дейли. Анан эми алар Руслан Айтбаевич, мынакей, Руслан Айтбаевич. Эми кыргыздар мына ошо бири-бирибизге тууган, тааныш, дос болуп ушинтип эле тойлошуп жүрө берсек, мына президент айтмакчы, бир коррупционерди кармасак эле анын туугандары көп болуп чыгат деп белгилебедиби? Анда кантип коррупцияга каршы күрөшөбүз? Жок, андай эмес да. Эми мындай той менен ашты, же болбосо мыйзам алдында жооп бергенди, же болбосо элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн парламенттин ичиндеги чыр-чатак күрөштү, аны тояшка алып барбаш керек. Ал бул дүйнөдөгү бардык эми өнүккөн мамлекеттердеги саясий маданияттын деңгээли. Дүйнөнүн эми өзүңүз сиз көп жерде кыдырып жүрөсүз, журналистикада өзгөчө тажрыйбаңыз бар, дүйнөлүк маданиятты жакшы билесиз, саясатты жакшы билесиз. Дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде элдин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн саясатчылар талашып тартыш эмес, парламент болуп башка жерге чейин кызыл чеке болуп мушташканга чейин барышат.
А парламенттен чыккандан кийин кечинде алар чогуу мисалы ат майданына же болбосо спорт менен чогуу алек болгонго ал жерге барышып, же болбосо бири-бирине конок барышып, анан ошол сүйлөшүүдө, талаш тартыштын ортосунда анан ошол бир консенсус, чындык келип чыгат. Анан эми кыргыздын тоюна келгенде алар сөзсүз эле ал жерде бири-бири менен сүйлөшүп, же болбосо бири менен отуруп, же бири-бири менен бир сүйлөшүп алып, бир коррупциялык маселелер жөнүндө башка маселелер сүйлөшүү эмес да. Ал той ээси бардык болгон конокторду чакырат. Ал кимиси келип кимиси менен сүйлөшөт, кимиси менен сүрөткө түшөт, кандай болот, эми алардын өз эрки. Маегиңизге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүнкү парламент радиосунун күн тартибинде берүүсүнүн коногу депутат Руслан Казакбаев болду. Саламатта калыңыздар.